vermedim ay vermedim. Seni çındığın. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн өтө чоң тема менен сиздерге чыгып жаткан учурум. Андыктан видеого лайк басып, каналга жазылып, жанындагы коңгурочону да басып коюңуздар. Мына TikTok тармагында аябай жаштар бузулуп кетишти. Ушундай абалда кете турган болсок, уяттуу сөздөр менен балдарды тарбиялап ала турган деңгээлге жетип калды. Азыр мурдагыдай заман эмес, азыр башка заман деп Европанын саясатын бизге айткан жаштар көбөйдү. Мунун аркасында тарбия деген сыпатты жоготуп алуу коркунучу жатат. TikTok тармагына кирсеңиз, жашы карсыдөй сөгүнүшүп, чечинишип, ар кандай жанагындай ет кылбаган кылыктарды жасап жатышканын көрүүгө болот. Мына видеодон көрүп өзүңүздөр да ой пикир жазып калтырыңыздарчы туугандар. Жалап атса, анын баягы бир сасыган мүчөсүн сен неме кылып атсаң, кандай болот дейм да. Жок, Бауыржан брат, сиз сасып алып бериңиз, пожалуйста. Мен бетпил айтам. Мен, например, күйөөгө тийсем, кандай аргандай болот да, мына сийдик чыгат, месячный келет, кан ириң, өтө жиркеничтүү. Тем более булар жумасына бир эле жолу душ баняга түшкөндө эле жууйт, тарата алат дейсиң булар. Спасибо большое. Сиз ошондой, Бауыржан, сиз ошондой аялды өзүңүз алып бериңиз. Бир жумада бир жуун сасып кеткен. Аялды айтып бериңиз. Жо, Бауыржан брат, ал сизге боло берет андай кыздар. Бишкекте неге мындай кээде баягындай неме болот, аба ырайы бузулуп атат. Адамдар ойлойт экен, автоунаадан чыккан баягындай загар депчи, муналаткынан чыгат. Бауыржан брат, Бауыржан брат, сиз эмне буга чейин эмне сасып кеткен плюспу, блядь, я. Кылган эмесмин. Вообще мен жок. Сиз көрүп жүргөн екен, блядь, салыштырбагыла. 3 роза достор. Бишкекте баягы неме басып атат азыр, эмне деп коет эле? Смог. Бүт ушулар. Мындай нормальный, эмне нормальный, мындай жыттанган нормальный, майлдарды колдонгон нормальный, эмне кыздарды көрө элек болсоңор биз күнөөлүүбүзбү? 2 роз достор. Ак сөз достор, бул ак сөз. Жакшынакай эле жүргөн машиналарды күнөөлөйт. Мен мисалы катализатор бар, бир неме чыкпайт. Машинада 55-те. Катализаторуңар Сулайман, рахмат. 2x достор. Сиз буга чейин ошентип сасыган көрүп жүрсөңүз, биз күнөөлүүбүзбү? Я. Кудай сактасын, мен өмүрү басып барган эмесмин. Талайын 1910-ун талайын. Анда жерге вообще Кудай сактасын, ар кимден калган ыпыла жерге барып, Кудай сактасын. Сынасы. Калп эле мага суу чымчык болбой биякта. Даана жалаган сиз болушуңуз керек. Кудай сактасын, жогой. Алла сактасын. Ыпылас иштен. Ушундайлардан абайлаш керек достор, ушинтип. Ушул TikTok'ту биздин Кыргызстандан түп тамыры менен жок кылса болбойт бекен. Азыр жаштардын көбү VPN аркылуу кирип кылган кылыктарды кылып, элдин назарын өзүнө буруп, жаштардын психологиясына өтө чоң терс таасир берип жаткан учуру. Уяттуу сөздөр кеңири жашоодо жаштар арасында мындай айтканда колдонулуп калганын байкасаңыздар болот. Урматтуу ушул TikTok'ко чыгып жаткан блогерлер, стримерлер, силерге кайрыларым, силер өзүңөрдү ойлосоңуздар, башкаларды ойлоп койгулачы. Кеңири сөгүнүп, сагынып сүйлөп отурасыңар. Ата-энеңер жокпу силердин? Силер муну менен элдин балдарын улап жатасыңар. Эсиңерди жыйнап, жакшылап ойлоңуздар. Балдарыңыздардын эмне көрүп жатканына назар салыңыздар. Эртеңки келечегин ойлосоңуздар, кайдыгер кырабаңыздар. Ушул видео роликти таратып, болушунча жакындарыңыздарга жеткилиңиздер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет
жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.